Мен Анарбек Ул Сейитбек 1992 жылы 17 декабрда Чүй областынын Аламүйдүн районунун Арашан айылында төрөлүп өскөм. Балалык кезим ушу Арашан айылында, Арашан жайлоолорунда өттү. Улакчы болгон себеби чоң атам улакчы болчу, өзүмдүн атам улакчы болчу, бир туугандарым улакчы. Ошолорду көрүп, ошолордун аркасынан ээрчип, жана чоң турнирлерди көрүп, ошо улакка болгон кызуу сезимдер ошондо ойгонгон. Биздин каныбызда бар улакчы болуш, ошонун себеби улакчыныкы ошондой да. Көкбөрүгө бул кызыккан кичинекей кезимен эле кызыкчумун, бирок ушу тартып командаларга кошулганына 10 жыл болуп калды. Бирок ага чейин бул айылда бизде улактар той топурлар болуп турат да, ошактан тартып анан ошактан үйрөнүп, кичине өзүмө тажрыйба топтоп, анан командаларга кошулуп тартып аттым. Бул улакчы болгондон кийин ар бир атка маани бериш керек, ар бир атка көңүл буруш керек, кандай ат экенин, эмнеге эмеси бар, опыту кандай, ошолорду баарын көрүп, билип, атка өзгөчө нападениянын аттары болот, защитанын аттары болот, жекеме-жекенин аттары болот. Аттардын любой ар кайсы аттын өзүнүн жумушу бар, ролу бар. Ошолорго карап, меники көбүнчө чабуулчу да. Мен ушу күлүк атка, ойнокторго кызыгам да. Көкбөрүдө бул аябай кооптуу спорт да. Жаракаттар көп эле болот. Оюн ичинде билинбей деле калат, ойноп атыпчы. Эмеге эметип кетесиң да, берилип кетесиң оюнга кызыгып. Оюндун ичинде ойноп жүрө бересиң, бирок оюндан бүткөндөн кийин, бир аз эс алгандан кийин уже денелериң ооруп баштайт. Бирок денең ооруп, жаракат алган жерлериң ооруп атса деле, баягы эртеси улак болуп калса кайра эле улакка чейин ооруп турат, улакка кирип кеткенин билбей да калат да. Баары Кудайдын колунда да. Андай Кудай сактасын андай жаракаттардан. Кудай берем десе басып жүрүп деле берип коет. Бул спорт да. Өтө коркунуч деле жок. Кайсы командада ойнойсуз? Мен Талас областынын Унтмак командасында ойнойм. Ал жака кандай барып калдыңыз? Ошо байкелер менен келишим түрдө ушу байкелер менен сүйлөшүп, ошол командага 4 жылдан бери тартып келатам. Унтмак командасы 2014 жылы абсолюттук чемпион болгонбуз 1 жыл. Андан кийинки президенттик кубокторду 4 жол уттук. Ал 4 жол утканда ал коромдун ичинде биз сборный Кыргызстандын атынан кетип, анча-мынча үчөөнө катышпай калдык. Бирок Талас командасынын жеңиши, Унтмак командасынын жеңиши көп аябай. Азыркы командаларга караганда Унтмак командасыныкы көп. Мыкты, биз менен чабуулчумун да, мыкты чабуулчуну алдык. Ар кандай номинациялар болот. Бул биз Көкбөрүгө киреши үчүн эмес да. Өзүбүздүн астыда көчмөндөр оюндар өтүп кетти, намыс үчүн. Албетте баарыбыздын өзүбүздүн оокатыбыз бар. Кээ бирлер ушу менен тирилик кылабыз, кээ бирлер мындан башка оокаттары да бар. Бул киреше деп деле айткан деле болбойт. Бул Кыргызстандын сборный 5 жолу түзүлгөн. Азия чемпионаты болгон Казакстанда 2013 жылы. Ошого катыштым. 2014 жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катыштым биринчисине. Андан кийин кайра эмеде болду. Дүйнөлүк көчмөндөр экинчиси болду 2016 жылы. Ошого катыштым. 2017 жылы Астанада болгон Экспо 2017ге катышып келдим. Анан быйыл мынакей
3 дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катыштык. 5 жолу катыштык. Бизде үйдө мал менен эле тирилик, мал сал карайбыз. Айылда болгондон кийин ошо баягы биздин эмебиз ат менен жүргөндөн кийин ушу жеке эле мал эле болуп, мал эле эмес, эми өзүбүздүн да айылда кичине оокаттарыбыз бар, ошолорду кылабыз. Кичине үй бүлө карай турган немелерибиз бар. Үй бүлөдө өзүм 4 буртугамын. 3 эркек, 1 кызбыз. Келинчегим бар. 1 кыз, 1 уулум бар. Албетте биз деле нааразыбыз. Биз деле былтыр 2017-жылы Экспого Астанага барып, булакка барып муляж тарттык. Алардын көкпарын тартып келдик. Алардын эрежесине макул болуп, мындайча айтканда бизди аяктан кууса да кетпей дегендей. Башында эле ызычуу башталган, аттардын такасын чечкиле деп. Биз чечпейбиз деп, анткени биздин аттар така менен көнүп калган. 4 бутунда тең такасы бар. Кээ бирки аттар такасы жок чуркабайт. Ошол эрежесине биз макул болуп тартып бергенбиз. Мынакей бизде 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна биз Кыргызстан курама командасы 2 ай толук даярдандык. Биздин атаандаш, муну биз эле эмес, бүт өлкөнүн баары билет. Бүт өлкө жер эмелерин элдин баары билет. Биздин атаандаш бул Казакстан курама командасы болчу. Биз 2 ай толук даярдандык, Казакстан келет деп. Бирок биздики деле ичибиз ооруп калды. Өзбекстан эч качан Казакстанды ута албайт болчу. Буга оюндар жүрүп баштаганда эле сон келатып эле утулуп калышты. Биз бирок Казакстанды күткөнбүз, Казакстан келет. Казакстан келсе финал ойнойбуз деп. Биз өз ара сураган деле жокпуз. Эми алар азыр барсаң же тигинтип барсаң жаман көрүп калышы мүмкүн. Сураган жокпуз эчтеке деп. Кезиккен жокпуз. Утулду болуп калды. Эми бирок ал утулган кандай утулду биз көрүп эле турдук да. Бул азыр элдин оозунда Казакстан курама командасы аябай жүрүп жатпайбы? Тартпай койду, утулуп калды деп. Албетте бул чындыкка эле айланып баратат. Биз деле былтыр ушу Казак Республикасынын көкпар федерациясынын биздин федерация сыйлап, президент бизди алып барып ошол жерге аябай кызыктуу оюн куруп бергенбиз. Биз дагы ошондой оюн күткөнбүз. Казак боордош элдерден, спортсмендерден. Бул спортто бирде жеңесиң, бирде жеңилесиң. Бул көчмөндөр оюнуна кандайдыр бир себептер менен бул жаштар лигасын жиберип коюшту. Жаштар лигасын жибергенде да ар кандай талкуулар болуп атты. Бир тартабыз дейт, бир тартпайбыз дейт. Аттар менен келген жок. Биринчи. Экинчиден дагы бизге аттарды бербей койду деп кетип калышкан. Андан кийин дагы кайра келишти. Ошондо бул Сары Өзөн Расветтин аттары миништи. Кыргызстанда Сары Өзөндүн аттары кыйын, жакшы, мыкты аттар, курч аттар көп. Жекеме-жеке десе, жекеме-жекенин аттары бар болчу. Биз аябай ошо кызыктуу оюн кылабыз деп аябай ниет кылганбыз, даярданганбыз ушул оюнга, көчмөндөр оюнуна. Бирок негедир бул биздин улуу көчмөндөр оюнун сыйлабай койдубу же кандайдыр биз деле түшүнгөн жокпуз ал жагын. Бирок эми бул жерден Казакстан Республикасы курама командасы көкпар боюнча булар Өзбекстанды утуш керек болчу. Биз оюнду көрүп аттык. Биз уже Казакстанга настрой коюп атканбыз. Биз оюнду баштан аягына чейин көрдүк да. Ага чейин кандай ойногон, андан кийин кандай ойношту. Ошо. Биз албетте бул эмеде Кыргызстан
ичинде 4 чемпионат болот да. 4 чемпионатта ушул сборныйда балдар баарыбыз бөлөк командада тартабыз. Албетте оюн учурунда баарыбыз бири-бирибизге атаандаш, мындайча айтканда соперниктербиз. Бирок оюн бүткөндөн кийин баягы улуулар агадай болуп, кичүүлөр инидей болуп, бири-бирибиздин колубузду кысып, кучакташып, баягы бизден кетсе кечир деп, ынтымактуу эле айткен эмнеге дегенде ушундай бизде курама командалар түзүлүп атпайбы. Бүгүн болбосо эртең жолугуп калышың мүмкүн аяктан. Аяктан сен уже башка команда эмессиң, бир командасың. Кыргызстандын намысын коргойсуң ошол жигиттер менен. Алдыда пландар буюрса, алдыда бизде күзгү улактар башталат. Ошолорго даярданып, көчмөндөр оюнда кумарыбыз канбай калды. Улак эми ошо эмебизди, моокунубузду кандырып, буюрса оюндар келатат. Ошого даярданып атабыз. Канча жыл көкбөрү? Эми көкбөрүгө Кудай буюрса, Кудай насип кылса тарта беребиз болушунча. Мунун чеги деле жок.